Жалпысынан мынчалык жылда мынчалык болгон эмес. Өтө бир табигый кырсыктар көп катталып кетти. Анын арасынан былтыркылар да калып кетти. Ошомас МЧС министрлигине биз тапшырма берип, ошо кырсыктан жабыркаган. Бүгүнкү күнү суунун көлөмү да көбөйүп, ошо буга чейин акча бөлүнгөн акчага дамба курулбай турган маселе курулбай кармалып келип атканын дагы мен көтөрүп кеткем ошол жердечи. Андан сырткары сиз айткандай МЧС жанагы пожарник эле болуп алды да, качан суу алып кетсе, качан өрт чыгып кеткенде гана барып ошол жерде өчүрүп калып, алдын алуу иштери жок. Мынчалык көп кырсык катталгандан кийин, көп окуялар болуп кеткенден кийин ар бир министр өзү керек болсо мындай жоопкерчилигин карап, мен айттым элем, мындай маалда отставкага да кетиш керек, өзү керек болсо министр депчи. Жеке өзүнүн арызы менен деп бул маселени көтөрдүм. Себеби бул токтобойт да. Ошол нерсени түшүнүш керек, ошо жумушту алып бара албайтканын моюнга алыш керек. Анан ушул нерседен биз токтоло албай атабыз. Жумушун аткара албаса дагы, аткарбаса дагы, менин жакыным эле, же менин досум эле, же болбосо менин кудам эле дегенден алыс болуп туруп, ар бир министрлик өзүнүн жоопкерчилигин так аткарса. Аткара албайбы? Жумуш ордун бошотуп бериш керек. Бул элдин тагдыры менен эч качан ойнобош керек. Мына дамбанын курулушун токтоп калгандыктан, жүрбөгөндүктөн, ошол жерде суунун көлөмү көбөйүп, эгиндерди алып кетип, андан сырткары айылга жакын аккандыктан кече эле ошо Кара Дарыя айыл өкмөтүндө бир айылдан ошо дагы бир жаш бала суу агып, ал да каза тапты да. Бул деген эмне деген? Бул мындай жүрөк ооруй турган нерсе да. Мамлекеттен акча бөлүндүбү? Ушул нерсени чечиш керек болчу. Мен буну 6-чакырылыштан баштап көтөрүп келем. 6-чакырылыштын аягында дагы бул жерде сөз берилген. Ошол жерде контейнерде жашап аткан элдердин маселесин дагы чечүү маселесин мына бүгүнкү күнгө чечилбей турат.